Кеңсе Сүлейбаев, Балбақ Зарлықовичті. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, мына Кудай буйруп алдыда Кумтөр маселеси чечилип калса, Кумтөр менен Ысык Көл областында кээ бир нерселерди бир сыйра карап чыгалы, кең өтүнүч. Ошонун ичинен жана Барскон айылы боюнча да карайлы, өтө чоң вопростор бар да. Сизден бир сураныч. Ошо Кумтөр өзүбүзгө толук өткөндөн кийин ушул суроолорду чечели. Сиз бир жерге ошону жазып алсаңыз, анан чогуу иштешпесек, Барскон айылында мен барып келдим, аябай чоң көйгөйлөр бар да. Не только Барскон, Тоң Жетөгүздө, ошонун баарын комплексно чечели. Экинчиден, Шаршембек Абдикеримов боюнча. Шаршембек Абдикеримовдун фирмаларында, холдингинде 7000-ге ашык киши иштейт. Ал уже 7000-ден ашык кишини жумуш орундары менен камсыз кылып койгон. Шаршембек Абдикеримов азыр чет өлкөдөгү бизнестерин кайра ордуна келтирип, ошол жактан тапкан акчасын кыргыз экономикасына куям деп тышта жүрөт. Ушундай бизнесмендерди ар дайым колдошубуз керек. Албетте, ар кандай учурда ар кандай ситуациялар болгон. Азыр ал бүткүл коомдук иштерин тапшырып берип, жалгыз АИ холдинг бизнесин анан өзүнүн ден соолугун чыңдап жүрөт. Жана Кудай буйурса, жакын арада кыргыз экономикасына миллиондогон долларларды сала тургандай тыштагы бизнестин баарын оңдоп, ошол тыштан тапкан акчасынын баарын ушу кыргыз экономикасына салам деп жүрөт. Ушуну бир эсиңизге алып койсоңуз. Коомчулукка да кайрылуу, Шаршембек Абдикеримов боюнча маалымат ушундай. Дагы кимде кандай суроо болсо, мага кайрылсаңыздар болот. Мен анын пресс-секретары эмесмин, бирок анын досумун да, ал жөнүндө маалымат бар менде. Рахмат.